Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму COVID-19 байланыштуу жарандардан эң көп берилүүчү бир катар суроолорго жоопторду даярдады. Reporter KG мультимедиалык интернет басылмасы аталган суроолорду жана жоопторду кыргыз тилине которуп, окурмандарга сунуш кылат. Машыгуу учурунда бет кап тагынуу керекпи? Машыгуу учурунда бет кап тагынууга болбойт. Анткени тердегенде бет кап нымдашып калат да, дем алууну кыйындатат. Ошондой эле микроорганизмдердин көбөйүшүнө таасир тийгизет. Машыгуу учурунда бет капты чечип салып, бирок аралыкты жана санитардык эрежелерди так сактаңыз. COVID-19 антибиотиктер жардам береби? Бул илдеттин козгогучтары негизинен вирустар. Ошондуктан антибиотиктер жардам бербейт. Бирок кээ бир пневмония болгон бейтаптарда бактериялык инфекция болушу мүмкүн. Мындай учурда антибиотиктерди колдонсо болот. Эгер сизде оорунун белгилери болсо, өз алдынча дарыланбай, тезинен дарыгерге кайрылыңыз. Спирт ичимдиктерин ичүү COVID-19 коргойбу? Спирт ичимдиктерин ичүү коронавирустан коргойт деген жалган. Спирт ичимдиктерин ашыкча ичүү ден соолугуңузга терс таасирин тийгизип, өмүрүңүзгө коркунуч жаратат. Тепловизор менен текшерүү аркылуу COVID-19 бар же жок экенин аныктаса болобу? Тепловизор термометрлери адамдардын дене табын гана өлчөйт, бирок илдеттин бар же жок экенин аныктабайт. COVID-19 алдын ала турган дарылар барбы? Вируска каршы делген гидрокислорокин же ритонавир сыяктуу препараттардын COVID-19 эмдей алары тууралуу эч кандай далил жок. Гидрокислорокинди чени менен колдонбосо, ал ден соолукка олуттуу зыян алып келет. Үй жаныбарлары COVID-19 ташуучулары болобу? Азыркы учурда үй жаныбарлары COVID-19 жуктурары же ташып жүрөрү тууралуу эч кандай далилдүү маалымат жок. COVID-19 жугузуп алган оорулуу адам дем алганда, чүчкүргөндө же жөтөлгөндө чыккан майда тамчылар аркылуу жугат. Ошондой эле аба аркылуу да жугушу мүмкүн. Метанол, этанол жана хлор COVID-19 дарылайт деген чынбы? Метанол, этанол жана хлорду жууп тазалоо үчүн гана колдонуу керек. Бирок буларды бейтаптарды дарылоо үчүн колдонсо, ички организмдерге залакасын тийгизип, өлүмгө дагы алып келет. 5G коронавирус таратат деген чынбы? Радиотолкундар вирустун таратуучусу боло албайт. COVID-19 илдети 5G технологиясы орнотулбаган өлкөлөрдө деле тарап жатат. Аба ырайынын 25 градустан жогору болушу вирустун алдын алабы? Абанын температурасы 25 градустан жогору болгон учурда деле эч кандай коронавирустун алдын ала албайт. Коронавирус менен ооруган адамдар өмүр бою вирус ташуучулар болобу? Эгер адам вирусту жуктурса, симптомдорун эмдөө керек. Адам бул оорудан толугу менен айыкса, эч кандай вирус ташыгыч болбойт.